Жардам берейли. Алхамдулилля, булардын бардыгы кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга бактылуу жашоонун үлгүсү. Кандай болсоңуз болуп кете бериң. Бийсизби, байсызбы, не болсоңуз, бирок бактылуулуктун жолу мына бирөө эле. Бактылуулуктун жолу бирөө эле. Кандай болгондой жашасыз да, бактылуулуктун жолу бирөө эле. Биз ушу денебиз, ушу бактылуулук. Мен үйүм бактылуу болбойт, менин машинем бактылуу болбойт. Азыр бүгүн бизге буюмга, кийимге, машинеге, үйгө болуп каралып калганда баач, мансапка мен кайсы столго отурсам, ошого карап бактылуу деп калганбыз да. Андай эмес ал. Ал мансаптын баасы сиздин бааңыз эмес. Сиздин бааңыз өзүңүздө. Ал үйдүн баасы, машина атыңыздын баасы ал башка ба. Жараткан Алла баарыбызга товфик берсин, Амин. Багымдат намазынан кийин уктоо болобу? Кээ бир уламалар айтышат, багымдаттан кийин күн чыгып аткан учурда уктаган жакшы эмес дейт. Кандайдыр бир ушу оорулар пайда болот деген жери бар. Күндү кичине чыгарып туруп анан уктаган жакшы дейт. Шариятта кечинде күзгүгө каранса болбойбу? Боло берет, эчтеке эмес. Мындан 4 жыл мурун коңшу айылдагы балдар менен мушташып, арабыздан бир классташым башынан жаракат алып, больницада каза болгон. Анда жаш мектеп окуучуларынан болчубуз. Туура эмес кылыптырбыз, мушташып. Хадисте эгерде эки мусулман бири-бирине кылыч көтөрсө, өлтүргөнү да, өлгөнү да тозокко түшөт деген хадис барбы? Бар. Ал-катил вал-мактур килахума фин-нар деп пайгамбарыбыз айткан. Өлтүрүүчүсү дагы, өлгөнү да. Ошондо айтканда, өлтүргөндү түшүнүп атабыз. Бул дозокко түшөт. Өлтүрүлгөн эмне үчүн бул дагы дозокко түшөбү? Десе, өлтүрүлгөн киши бар го, анын жүрөгүндө дагы ниет бар эле буну өлтүрөм деген. Өзү өлүп калды. Бирок бунун ниети ушуну өлтүрөм деп кылыч көтөрүп чыккан эле да. Ошон үчүн бул дозокко барат деген. Туурабы? Алла Таала баарыбызды кечирсин, бейиштен орун берсин. 4 рекеттүү намазда биринчи ташаххудка отурбай туруп кетсе, отура калуу керекпи же улантып окуу керекпи? Эгерде 4 рекеттүү намазда 2 рекеттен кийин ташаххуд отуруш керек эле, туруп кетип атат. Турууга жакын болсо, туруп кетсин. Кыямга. Ушуга жакын болсо. Макулбу? Эгерде отурууга жакын болсо, анда отура калыш керек ошол жерде эле. Мисалы эми отуруш керек эле, кичине отуруп турайын дегенде эстеп кетти да, бул экинчи рекеттен кийин отурушум керек эле деп, отура калсын, ага жакын болсо. Эгерде турууга жакын болсо, анда турсун. Бирок кийин саждага сап кылат да. Фарызда, акыркы кадада ат-тахиятты окуп, анан 5-чи рекетке туруп кетсе, эмне кылуу керек? Эгерде фарызда 4 рекет окугандан кийин ат-тахияттын өлчөмүнчө отурду, ат-тахиятты окуду, андан кийин туруп кетти эсинен чыгып. Кайра кайтыш керек. Турдуңузбу? Эстеп кеттиңиз. Кайтыңыз кайра. Кайтыңыз дагы отуруп, Абдуху ва Расулуга чейин окуйсуз, оң жакка салам бересиз. Кайра отурасыз, 2 жолу сажда кыласыз. Анан кийин ат-тахиятты башынан салават окуп, дуаны окуп, 2 жакка салам берип коесуз. Кайтасыз. Шамда же витрде акыркы каадага отурбай туруп кетсе, же ат-тахияттан кийин туруп кетсе, дагы 2 рекет кошуп 5 рекет кылып окуу керекпи? Бул бир суроодо 2 маселе бар экен да. Шамда, витрде булар 3 рекеттүү намаздар да булар. Шамдагы фарызы 3 рекеттүү, витрде 3 рекеттүү. Акыркы каадага отурбай туруп кеттиңиз. Анан эстедиңиз, бул 3-чү болчу депчи. Кайтыңыз. Сажда кылганга чейин кайтып калышыңыз керек. Сажда кылсаңыз, анда намаз болбой калды анда. Чүнки акыркы каадага отуруш фарыз болчу. Ошого чейин, мисалы, саждага чейин эстеген болсоңуз, сразу кайтып калың. Дагы ат-тахиятты Абдуху ва Расулуга чейин окуйсуз дагы, салам берип, 2 жолу сажда кылып, анан ат-тахият, салават, дуа кылып саждан чыгып кетесиз. Түшүндүңүзбү? Ага чейин кайтып калсаңыз болду.
Эгер ага чейин кайтпай, саждага чейин барып, анан эсиңизге келсе, анда намаз бузулуп калат анда. Үйлөнгөнүмө 4 ай болду. Апасы ортого түшүп алып, кетип алып калат дейби, кетип алып калат. Эми боюнда болуп алдырам дейт. Апамды ук дейм. Кеңеш берип коюңузчу. 4 ай болду уну боюнда бар. Бунун бардыгы туугандар бүгүнкү баягы үй бүлөлүк келишпестиктердин бардыгы имансыздыктан, таквасыздыктан, динге көңүл бурбагандыктан да. Бардыгы ошо менен эле. Биз өзүбүздү оңдойлу, сүйлөгөнүбүздү, ниетибизди, амалыбызды, мүнөзүбүздү оңдойлу, бар оңолот иншалла. Мага хадис баян угуп жатканда ар кандай ойлор келе берет. Ким көрүп келиптир деп, кайра коркуп кетип истигфар айтам. Ушундай ойлордон кантип кутулам? Аузу биллахи минаш шайтанир раджимди көп айтыңыз. Хадисте келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Мону ким жаратты? Тигини ким жаратты? Буну ким жаратты?" деп айта бересиң дагы, сен Алла деп акырканан, "Алланы ким жаратты?" деген суроону шайтан коет деген. Ошондо сен айт, Алла Тааланы эч ким жараткан жок, ал жаратуучу, эзелтен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Болбосо адамды азгырып жаман нерсеге алып барып коет да. Assalamu alaikum дамла. Сиз өткөнкү сабактарда айттыңыз эле. Эки бир туугандын балдары турмуш курса болот дедиңиз эле. Ошол маселе дагы деле соц тармакта эки жаат болуп бөлүнүп урушуп жатышат. Салт менен дин карама каршы болуп талашып жатышат. Ушуну ачыктап койсоңуз кененирээк. Рахмат. Аллаху акбар. Туугандар, дин адамдарды бөлүү үчүн түшүрүлгөн эмес. Адамдарды бириктирүү үчүн, акыйкатты айтуу үчүн түшүрүлгөн. Биринчиси, экинчиси, бул Кур'ани Карим кыргызга эле түшкөн эмес. Бүткүл дүйнөгө. Кыямат күнгө чейин да кандай абалдар болот? Алла Таала кайсы нерсени адал десе ал адал, кайсы нерсени арам десе ал арам. Аны эч ким өзгөрткөнгө акысы жок. Азыр бүгүнкү күндө ушундай коркунучтуу окуялар болуп атат, тилге алгандан уяласың. Эркек менен эркек. Атасы өзүнүн кызын зордуктаган. Эмне деген балекеттер болуп атат? Шариятыбыз фатва суроо түшсө, фатва кылып жооп берет. Эки бир туугандын балдары бири-бири менен үйлөнгөнгө эч кандай кызыктыруу үгүт жок бу жерде. Үйлөнтүрбөгүлө. Баш коштуртпагыла. Маселе кокустан баш кошуп калса, адалбы, арамбы деген маселе. Анда шарият анда жооп берет. Бул адал деп жооп берет. Бирок биздин урп адатыбыз, каада салтыбыз буну көтөрө албайт. Бирок бизде көтөрүп алган менен башка бүткүл дүйнө боюнча бун көтөрө ала тургандар бар. Көтөрүп келгендер бар. Бизде деле кээ бир учурларда мынакей бир туугандар бөлөлөр жана башкаларда. Ошон үчүн жумурткадан кыр издеп эле оң жака, сол жака урушуп, анан сен араб бир кулу болбосо теңирист, анан бир балекет. Бир эл андай болбош керек. Кудайга шүгүр, мына жерде бул бөлүп жарылуу максат эмес, адал арамга фатва берүү максат. Сураганда акыйкатты Алладан коркуп жооп берүү алымдардын мойнунда милдет. Эртеге Алла Тааладан сурак болгондо биз жооп беребиз анан. Бул баарыбызга бар. Ошондуктан келиңиздер туугандар, эки жаат болуп урушуп, тилдешип андай кереги жок. Албетте биздин кыргыздын каада салты, урп адаты, мисалы көтөрө албайбы? Болду. Буга оор келеткен, тегеле койгула. Башка маселе башка маселе түгөнүп калдыбы бизде? Канча деген азыр көйгөйлөр бар. Ошон үчүн жөндөн жөн жеке амбицияны, жеке арам ойлорду чыгарыш үчүн андай кылбаш керек. Бардык алхамдулилла, адал арамдын суроосу ал өзүнчө. Урп адат каада салттагы аны көтөрө алуу, оор келеби ал өзүнчө туугандар. Ошон үчүн иншалла мен ойлойм, буну туура түшүнөт деп ойлойм бардыгы. Бизде азыркы ошол бөлөлөрдө бир көп эле көрүнөт. Мен өзүм деле мисалы бир тууган, бир кызын берип, бирөөсү болсо келин кылып алганды мен өзү көргөн эмесмин мен. Мүмкүн башкаларда бар чыгар. Бирок эки
эже сиңдиси бирөөсү баласын, бирөөсүнүн кызын берип үйлөгөн бөлөлөр көп эле. Мындайлар көп эле. Ошондуктан суроо берилгенде биз ошого карап туруп жооп берип коебуз. Бул суроонун жооп бергени бул үгүт эмес дагы айтайын. Бул мисалы ошого чакырып, болду, башка жака бербей ушундай эле кылар. Өткөндө дагы айттым мен. Айланайын, кандайсың? Африканецтен албайсыңарбы? Американецтен ал, кореецтен, Россия бардыгын ал. Мына биз чакырык кандай? Исламды кабыл алдырып ала бер ал. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа ушуну бир токтотойлу. Жөндөн жөн эле билип билбей ар нерсе сүйлөгөндүчү. Кудайым иншалла баарыбызга товфик берсин. Биздин уруп ататыбызга оор келип атабы? Оор. Көтөрө албайбы? Болду, теге эле койгула, всё. Давай башка көйгөйлөрдү чечип кете берели. Боюнда бар аял Мухаммад сүрөсүн окуса, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө окшосо деп ниет кылса болобу? Юсуф сүрөсүн окуса, сулуу болсун деп ниет кылса болобу? Болот. Кур'ан-ы Каримдин машалла касиети, керемети бар. Ар бир сүрөнүн өзүнүн таасири, өзүнүн берекеси бар. Болот. Саламу алейкум устаз. Кыргыз-түрк Манас университетинде теология факультетинде окуса болобу? Теология факультетинин ислам таануу бөлүмүндө бул жакта кыргыз жана түрк агайлар сабак берет. Болот, окуй бериңиз. Алхамдулилла, кайра жакшы. Теологияда дини сабактар берет. Саламу алейкум. Аял кишиден. Кесибим боюнча акушер-гинекологмун. Узини окуйун деп жаттым эле. Бирок бир эже узи арам, уул кыз экенин аныктоо болбойт деп айтты. Чын эле болбойбу? Кененирээк маалымат айтып коюңузчу сураныч. Аллах акбар. Жок. Гинеколог узини окуй бериңиз. Узи бул болжолду. Уул, кыз деп бул болжолду. Прогноз погода бар го? Аба ырайды. Бул болжол. Болжол менен айтса эчтеке эмес. Наоборот, биз мына жаңы технологияны колдонбойбу? УЗИ аркылуу бала кандай, башылдуу болуп калдыбы, оң жактабы, чоңоюп атабы, чоңойбой атабы, ооруп атабы? Аны пайдаланып, алхамдулилла, жакшылыгына пайдаланыш керек да. Албетте ушул мына гинекологдор УЗИ көргөндөргө бир жолдомо, канча ошол көрүнүп, уул же кыз экен билинип турган чакта дагы ушундай көрүнүп атат. Бирок Алла билет деп кое бериңиз, болду. Бирок Алла билет деп кое бериңиз. Себеп дегенде көп ушундай окуя болду да. Бир бала келиптир. Айтат. Уул деген болчу, точно 100% деп айткан болчу. Бардык ошол УЗИде көргөн болчу. Эми аз кыз болуп калды. Кыжалат. Көрдүңүзбү? Ишенип алган, ынанып алган, настроить этип алган ошогочу. Алла Таалам бергенде сүйүнбөйсүңбү? Алла айтат, силер билбейсиңер, кызданбы же уулданбы силерге жакшылык көп кайсы жактан келет. Ошон үчүн алхамдулилла Алла Таалам бергенине шүгүр кылайлы. Кыз берсе эки эсе сүйүнүңүз, мен айтайын. Мына уул эркектер отурасыңар, андай болбош керек. Пайгамбарыбыздын урпактары уулунан таркаган эмес, кызынан таркаган. Фатима энебизден таркаган. Сиз билбейсиз, кимиси күйүмдүү болот, ахиретте кимисинен сизге көбүрөөк пайда келет, сиз билбейсиз. Бул деген эми уулду бир четке кагып аткан жерибиз жок. Просто иншалла бир коомчулукта ушул бар да. Кыз эле боло берсе, сен кыз эле төрөй öğreткенсиң деп ажырашып кет. Бул акмактык кой бул. Ал кызды өз жасап атабы? Алла Тааланын бергени да. Алланын бергени да бул перзент, Алланын неаматы эмеспи бул? Бул шүгүр кылыш керек да. Ошон үчүн иншалла мына УЗИ арам, андай мындай деген бул болбойт. Машалла, ушу энелер, эжелер иштей берсин. Наоборот, ден соолуктарын жакшылап карап, иншалла. Единственный ушу жолдомо, бунун баары канча көрүнүп бүтүп калган чакта деле Алла билет деп койгула. Азыр доллар көтөрүлүп кетти. Эгерде доллар сатсак, ошодон пайда болгон акча арам болуп калабы? Жок, арам болбойт. Арам болбойт. Канчадан эле көтөрүп сатсаңыздар деле боло берет. Аял киши оронуп намаз окуп, бирок апталык таалимге, Куранга, сабакка, конокко, кыскасы көчөгө боёнуп чыкса дурусбу дейт. Жок, бу боёнуп чыкса болот. Боёнуу күйөөсү үчүн гана. Жасануу, атыр себинүү бардыгы. Анан башка эркектерге ал болбойт. Алла Таала наразы болот. Периштелер каргайт. Периштелердин каргышына калбай эле койгула. Ошон үчүн алхамдулилла Алла Таалам берген өзүңүздөрдүн жубайыңыздар бар. Алхамдулилла, кожоюңуздар бар.
Аялдарға Құран жана хадис менен айтып коюңузчу. Болбойт. Биз армиядан жаштык кылып балдарга дедовщина кылган элек. Көп жыл өттү. Алардын кимиси бар, кимиси жок, бир Алла билет. Таап кечирим сураш керекпи? Же дуа көп кылыш керекпи? Ойлончу болдум ушул маселени. Эгерде караңыздар, ошол бирөөгө ошо армияда дедовщина кылып, зулумдук кылып койгон болсоңуз, бул дүйнөдө табыңыз, издеңиз. Алып алсаңыз бир нерселерин бериңиз. Кордоп койгон болсоңуз, телефондон болсо таап туруп кечирим сураңыз. Бул Кыргызстан Кытай эмес. 6 миллион эле калк. Жөн эле табасың. Алар деле айтып коюштар, баарыңар бири-биринге таанысаңар керек. Чындап эле. Сураштырсаң эле кудасы, кошунасынын тайкеси, анан эле иниси бар. Биз баарыбыз өтө жакынбыз. Ошон үчүн иншалла ал жерде мындай шылтак жок да, мен тигин таппай калдым. А тем более азыр мына соц тармак аркылуу оңой эле табасыз. Эгерде табам деген болсо, Кудай сактасын, эгерде көз жумуп кетсе, анда үй бүлөсү бардыр. Ошого буюмду кайтарып берип коюң. Же болбосо көз жумуп кетсе, ошонун үй бүлөсүнөн да кечирим сурап коюң. Убагында мен туура эмес түшүнүктө баягы имансыз жашоодо, динди түшүнбөгөндө ушундай кичине эме кылып койгон экен деп, ага кичине жакшылык кылып коюңуз үй бүлөсүнө. Кандай? 10 килограмм картошка, бир кап un, пияз, тияк бияк кылып берип коюңуз. Көңүлүн алып коюңуз дүйнөдө. Таксыр ахиретке калтырбаң. Сураныч, ахиретке калтырбаң. Тилават сажданын тартиби. Окуп жатып отурган абалда кылса болобу? Саждада эмне окулат? Болот. Тилават Куран окуп атасыз, саждай тилават келди. Ошол жерде китепти бир чекеге коюп туруп, сажда кылып, Субхана роббиял а'ла. Ошону мурунку эле айтат. Кайра алып окуй бересиз. Же болбосо окуп бүтөсүз дагы жаап, текшеге коюп, анан кийин сажда кылсаңыз деле болот. Айырмасы жок. Каза намазды эсептеп окуш керекпи? Кайсы жаштан бери балагат жаш ар кандайго ар кимдики? Эсептеп окуш керек. Эсептеп окуш керек. Ар кимдики ар кандай өзү эстесин да мен каяктан билейин. Ал ар кимдики мисалы бирөө 12-де, 13-те, 14-те, 15-те ар кандай балагатка толот. Болжолду аласыз дагы. Эгерде сиздики 12-13 менен шектенип калсаңыз, 12-ни алыңыз. 13 менен 14-те шектенсеңиз, 13-те алыңыз. Намазда деле ошондой. 3 менен 4-те шектенсеңиз 3-те аласыз. 2 менен 3-те болсо 2-ни аласыз. Азырагын аласыз да. Ымыркайдын топусуна жем салып, эшекке жедирип кийгизүү арам эмеспи? Неге мындай кылат? Ымыркайдын топусуна дейт. Жем салып, эшекке жедирип. Эшек бирнерсе. Эшектин жакын. Бизде шариатта бул мындай жок эле нерсе. Дем салдырып коюңуз, же болбосо ушу эм деген энелер бар, А мен ойлоп атпаймынбы? Идиш жок, ушу жемди салып алып. Эмне кылат аны? Так мына арам-парам болбойт. Бирок мына эгер ишеним ушуга ушул жака жөн эле эмдөө максатында болсо эчтеке эмес. Анан ушундай кылса ушундай болот. Ушул жактан анан шипа болот дей турган болсо туура эмес ал. Дамла имам Махдинин үнүн ар бир мусулман угабы? Укканда эмне кылыш керек? Жок, мындай билбейм, имам Махдинин ар бирин угабы. Мындай укпапмын. Мындай жокко. Каза намаздарды окуу тартибин айтып коесузбу? Мисалы, менин 5-6 жылдык каза намаздарым бар. Ошондой эле азыркы учурда кээде намаздар каза болуп калат. Ошондуктан азыркы каза болгон намазды азыр окуп, мурдагы казаларды кийин окусам дурус элеби? Болот, кандай болсо дагы каза окуй бериңиз. Казаңызды азайтыңыз. Шафаат маселеси тууралуу айтып бересизби? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафааты үммөтүнүн чоң күнөө кылгандарга болот экен го. Дуа кылганда пайгамбарыбыздын шафаатын сурагандан көрө 5 сураксыз кирүүнү сурасак абзелби? Экөөнү тең эле сурай бериңиз. Бири-бирине тоскоолдук кылбайт го. Я Алла, 5-ке сураксыз киргиз, пайгамбардын шафаатына ылайыктуу кыл, пайгамбардын шафаатын буйрур деп. Туура пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан, менин шафаатым үммөтүмдүн чоң күнөөкөрлөрүнө. Бул деген пайгамбарыбыздын мээримин караңыз. Так мындай деп ойлобоңуз, мисалы сиз чоң күнөө кылбасаңыз, сиз пайгамбар шафаатсыз да ишиңиз бүтүп кетет деп. Жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шафаатына баарыбыз муктажбыз.
Allah Taala пайгамбарды ошондой улуу даража берген. Алланын өкүмү менен пайгамбарыбыз шафаат кылды. Алланын өкүмүсүз бирөө да шафаат кыла албайт. Кыямат күнү балагатка толо элек наристелер өтүп кетет го, ошолор шафаат кылат. Кыямат күнү ажылар шафаат кылат. Алымдар шафаат кылат. Шейиттер шафаат кылат. Пайгамбарлар шафаат кылат. Периштелер шафаат кылат. Махлуктар. Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга ушундай улуу мартаба шафаат кылуу укугун берген. Ошон үчүн пайгамбардын шафаатына баарыбыз муктажбыз таптыр. Сурап жүрүш керек. Адамдар экиге эле бөлүнөт. Адамдар экиге эле бөлүнөт да, мусулман капыр болуп, ошондо христиан динин кармангандар дагы капыр болушабы? Мусулман эмес болушат. Кур'ан-ы Каримде буларды болсо капыр дебей, ахли китеп ээлери деген, атак мусулман эмес. Себеп дегенде, булар китеп түшкөнү менен эле түшкөн, ошондо түшкөндөн кийин буларга китеп түшкөн асмандан иманга, исламга келишке мүмкүнчүлүгү көп эле. Анткени ал китептерде пайгамбарыбыз айтылган эле. Ал китепти кийин бурмала беришти. Алла Тааланын жалгыздыгы айтылган. Алла Тааланын баласы жок, аялы жок деген эле. Ана силер кийин барып чыгардыңар, Мариям энебизди Алланын аялы кылып, Иса пайгамбарды Алла Тааланын баласы кылып, Узайр пайгамбарды Алла Тааланын баласы кылып, христиандар Иса пайгамбарды Алланын баласы дешти. Алиязу билла. Жөөттөр болсо Узайр пайгамбарды Алланын баласы дешти. Андай эмес. Алла субханаху ва таала ал улуу пайгамбарлар, биз ал пайгамбарларга иман келтиребиз. Алла субханаху ва тааланын өзгөчө бенделери, кулдары, ал балдары эмес. Алла Тааланын периштелер Алланын кыздары эмес. Мариям энебиз Алланын аялы эмес. Лам яттахи сахибатан вала валада. Алла Таала аял карманбайт, бала карманбайт тугандар. Алла Тааланын демек аял баласы болсо, кайнатасы ким болду экен, кайненеси ким болду экен? Түгөнбөгөн маселе бул. Алла Таалага махлукка окшош эмес. Жараткан Алла Таала лам ялит ва лам юлат. Алла Таала туулганда, төрөлгөн дагы эмес. Алла субханаху ва таала бирөө төрөткөн дагы эмес. Ата энеси, бала чакасы жок Алла Таала. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Аллага теңдеш эч ким жок. Лейса камислихи шай. Аллага окшош эч нерсе жок. Макулбу? Алла Таала жаралганга окшош эмес, жаралган Аллага окшош эмес тугандар. Пайгамбарларды ушундай даражага жеткирип Алланын баласы кылып. Эртеге Иса пайгамбарга Алла Таала Мариям энебиз экөөнү айтат. Алла Таала, силер эмне мага ибадат кылгыла деп айттыңар беле? Алла билет. Бир ушуну айттыртат Иса пайгамбардын тилинен кыямат күнү. Иса пайгамбар айтат: "Я Алла, сен билесиң да. Биз мынтип айткан эмеспиз да. Биз кантип айтабыз ушул нерсени билбеген нерсебизди. Бирок ушул эл мени жана апамды Кудай кылып сыйынып акмак болушпадыбы?" дейт. Булар ушинтип адашышты да. Досума иниси лотерея белекке бериптир. Ал машина утуп алыптыр. Кандай болуп калат? Мубарак болсун, машалла. Эгерде өзү лотерея ала турган болсо, акча коротуп, анда арам болуп атат. Кумарга кирип атат болчу. Жөн эле бирөө берип койду эле. Азыр кээде мындай деле болуп калат го, мисалы азыр бензин куйсаң, каалайсың, каалабайсың эмне купон береби, неме машина ойлотулган, Бул анын максаты ошол акча, ошон үчүн эмес эле бунун ниетичи. Бензин үчүн эле, бул жөн эле бере берет экен. Кокустан чыгып калды белек. Ал белек сизге адал. Эгерде сиз ошону көздөп, ошону утуп алам деп кыйган болсоңуз, анда арам анда. Экөөнүн айырмасы жер менен асман. Устаз, жашым 20да. Иншалла 23-25те үйлөнөйүн дейин. Бирок фикир аябай чачырап жатат. Напсимди кантип башкарам? Жакшы амал айтыңызчы, амал кылайлык иншалла. Алланы көп эстеңиз, зикир. Өлүмдү көп эстеңиз. Ода калса адамды баягы арам жака шайтан алып бара баштаганда, өлүмдү эстесеңиз, ошо токтотот. Буну пайгамбарыбыз айткан. Бул илаж, бул ушу дарыланууну, ушул оорудан токтоо, сакаюуну пайгамбарыбыз айткан. Актиру мин каули. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Хадимал лаззат, яни аль-маут. Силер напсыны сындыра турган, напсы кумарды сындыра турган, мындайча айтканда өлүмдү көп эстегиле дейт. Ошондо анан арам нерседен адам токтойт да, мындай кара. Береке берсин артыңызда турган. Не дейт?
Артыңызда турган чубак дамыла отуруп сабак өткөн үстөлгө кресло өзүңүз бир отуруп сабак баян өтүп берсеңиз дейт. Кайсы эле ал? Мынага эми азыр убакыт неме болуп калды го. Кудай кааласа кийинки сабакта эстетип койгула. Макул. Машалла. Максат дамла дейт, өмүрүңүзгө, илимиңизге Алла Таалам береке берсин. Артыңызда турган чубак дамла отуруп сабак өткөн үстөлгө кресло өзүңүз бир отуруп сабак баян өтүп берсеңиз дейт. Макул буюрса. Бул жерге отура беле, Дамылда. Рахимахулла. Устаз, уулдарым Адилет 12 жашта, Азирет 10 жашта, азыр ушул жердебиз. Дуа кылып коюңуз баарыбызга. Алла Таалам ыймандуу кылсын. Амин. Мен 17 жаштамын. Намаз окуп баштаганыма 1 ай болду. Буга чейин окулбаган каза намаздарды не кылса болот? Каза намаздарды окуса эле болот. Апам менен имамдыкка чыгып намаз окуса болот. Бирок сиз алдыга туруңуз, апаңыз аркаңкы сапта тура берет, сизге ыктыда кылып окуй берет, боло берет. Азыркы жаштар свадьба кылышат. Намаз окуган адам кантип өткөзсө болот? Мен той бизде бар шариятыбызда, тойго тыюу салган эмес. Пайгамбарыбыз айткан: "Аулиму валау бишат", бир кой союп болсун, кичине той өткөрүп койгула, бейбешараларды тияка чакырып туруп. Исрапкерчиликсиз, тууган уруктарды чакырып. Эки досум бар эле, экөөбү кас болуп кетти. Кантип элдештирсем болот? Талас Бакай ата, Алла разы болсун. Эки досуңузга тең ушул учурларда алдаган болот. Кантип? Эшмат, Ташмат. Мен Эшматка бардым да айттым: "Ташмат сен тууралуу жакшы ойдо экен. Кап менен да кетип калды" деп атат. Атак мен жүрөгүмдөн жакшы көрөм. Антип айткан жок, мен өзүм кошуп айтып атам да. Ушинтип айтса болот дейт шария. Мен Ташматка келип Эшматка айттым. Эми бу Эшматка келдим айттым. Ташмат айтып атат. Бекер эле кылдык, ушунча дос болуп жүрдүк эле. Болор болбогон шайтанга азгырып кеттик да. Билем, мен да итмин да, менен да кемчилик кетти. Айтып атат депчи. Бул жүрөгүнө да жумшарды, буну да жүрөгүнө жумшарды. Ушундай сөздү эки мусулмандын башын бириктириш үчүн бул айтпаган сөздү айтса, бул жалган деп эсептелбейт дейт. Аллаху акбар. Жөнөкөй десе болбойт, бирок максат ушундай болуш керек. Экөөнүн башын бириктирүү максатында. Буга ушу айткан сөзүңүзгө сооп берилет. Эми эки мусулман бир тура жакшы. Ушу чын сүйлөп туруп экөөнүн башын ажыратсаңыз, ушу күнөө болуп жазылат сага. Демек, кээ бир чын сүйлөгөн, ал өзүнүн жайында сүйлөнбөсө, баштарын ажыратып коюшу мүмкүн да. Этияттаныш керек. Сизден сураныч, мышык багам, намаз окуганда жаныма келип жайгашып алат. Ошол маселени айтып берсеңиз. Эчтеке болбойт. Мышык өтө берет бул жактан. Окуй бериңиз намазга. Мышык бузбайт. Өтөт кирип жатат. Адам өлгөндөн кийин руху үйдүн өзүнүн 3 күн кетпейт. Ошол кабырдын айланасында 1 ай жүрөт, анан кирип жатат. Ар бейшемби күнү өзү жашаган үйгө келип турат деген туурабы? Жок, бул туура эмес мындай. Рух бир кеттиби? Болду, тамам. Албетте, кайра-бая суракка чакырылып кабырда рух киргизилет. Робуң ким, динин кайсы, пайгамбарыңыз ким деп сурайт. Анан ал ушу басып кетип аткан адамдардын бут кийиминин үнүн угат деп атпайбы хадисте? Буга Алла субхана ва таала кандайдыр бир байланыш руханияттыкын берет буга. Ошо дене менен рухтун толук эле ажырап кетип калып экен да. Кандайдыр бир деңгээлде калат, ошон үчүн ал суракка акыл эси жөнүндө анан карап туруп эки периште мункар накир болот, алар суроо берет, анан буга жооп берет да. Адам иши жүрүшпөсө эмне кылыш керек? Истигфар кылыңыз, дуа кылыңыз. Башкага окулган сыйкыр дуа башка бирөөгө деле түшүп калышы мүмкүнбү? Жок. Сыйкыр кимге окулса ошого эле түшөт. Эгерде кээде мына жалпы окуткан болсо үй бүлөгө түшөт анда. Бирөөнүн буюмун байкабай сындырып алсаң төлөө керекпи? Ооба, төлөш керек. Эки адам парыз намаз окуп жатканда кечиккен үчүнчү адам кайсыл тарабына кошулуп окуйт? Караңыз, эки адам окуп турган болсоңуздар парызды биринин аркасынан бири мындай туруп окуш керек. Аркадагы турган кичине бул.
Bir kadam arka, bir kadam мындай путту. Ошончо аркага туруп алсын мындай кылып. Эгер дагы бир киши келип калды го, анда мынал аркада ыктыда кылып атканынча, бу ийине акырын кол тийгизип коесуң мындай кылып. Ал түшүнүш керек, дагы бирөө келди, аркага жылсын. Түшүндүңүздөрбү? Экөө мындай турат эле да, бул келдиби? Эми бу экөө мындай болуп калды. Мынандай туруп окуйт да. Мынал жерде болчу да. Сиз бага акы дарлыгы мындай кылып, аркага. Мындай кылып коесуз, аркага тартып коесуз кичине. Аны мындай түрө бербесин да, бекем болуп. Мындай кээ бир ушундай болуп калат да. Мени эмне тартып атат дейт да. Маселени билбесе кыйын да. А бул каягына туруш керек эле. Мындай кылып түрө бербейт да бардыгы бир катарда. Имам ал. Ошон үчүн буну азыр аркага тартабыз, аркада ыктыда кылганда. Болду, экөөбүз туруп алабыз. Анан келгендер мындай болот. Бир жагынан эле толтуруп кетпей, мындай толтуруш керек. Имам бул жердеби? Мындай толтуруш керек. Мешитке киргениңизде да караңыз, кайсы жак аз болсо, ошол жакка туруңуз. Мындай эмес, имам бул жак до конца толтургандан кийин анан бул жак до конца. Андай эмес. Мынандай эле кетет толгондо. Түшүнүктүүбү? Арабтарда субханалла мындай дагы бар да. Бир жолу мен көрүп Меккеде жүрөбүз. Булар да ананда тартты. Болбоду деле имамды түрттүлөр. Имам болсо алдыга жылып алып окуп ататтар. Бизде имам жыла турган болсо намаз бузулуп калат. Имам жыла турган болсо намаз бузулуп калат. Бизде имам жылбаш керек. Макулбу? А жанында турган ал аркага жылыш керек болду. Жок, акырында эчтеке болбойт. Турган боюнча эле артта. Турган боюнча. Жок, эгерде мынада бул кыбладанчы сиз 45 градустан көбүрөөк бурулуп кетсеңиз намаз бузулат. 45ке чейин болсо эчтеке болбойт. Билбей тура берсечи, билбей тура берсе. Тартсаңыз болбой койдубу? Тек коюңуз анда. Анда тек коюңуз. Анда сиз аркада туруңуз. Аркада туруңуз. Мечит намаз мечит намазын кайсыл учурда окуганга болбойт? Сиз сабак өтүп жатканда сабакты угуу керекпи же мечит намазын окуу керекпи? 5 мал убакытта тахиятул масжид окуса болбойт. Күн чыкканда, чак түштө, күн батып атканда. Асырдан шамга чейин, таң аткандан күн чыкканга чейин. Ушул 5 убакта мечиттин акысы, мечит намазын окуса макру болот. Окубаш керек. Ушул учурда эгерде мечитке келип калсаңыз, мечиттин акысын окуп отуруш керек эле го. Анда сиз зикир кылып эле отурасыз. Зикир ошонун орун басары болуп калат. Субханаллах, алхамдулилlah, ва ла ilaha illallah, Аллаху акбар деп отура берсеңиз болот. Түшүнүктүү да масала. А эгерде сабак болуп калса, сиз келип калсаңыз, ошо мечиттин учурунда макру убакыт эмеспи? Окуп анан кире бериңиз. Азыркы күндө Кыргызстанда ипотека же рассрочкага турак жай алса болобу? Ислам принцип каржылоосу менен алсаңыз боло берет. Аял менен күйөөсү чогуу жашап, аялы көз жумса, ошол убакыттан тартып күйөөсү аялына намахрам абалына өтөбү? Ооба. Караңыздар, эгерде аялы көз жумуп кетсе, күйөөсү аны жууганга кирбейт. Аны кармаса болбойт, аны өпсө болбойт. Нике бүттү. Өлдү, нике бүттү. Аны аялдар жуйт, аялдар кепиндейт. Көтөргөндө, көргө кабырга түшкөндө атасы коет. Баласы коет. Агасы коет. Иниси коет. Тайкеси коет. Махрамдар коет. А күйөөсү махрам болуп турган эле өлдүбү? Болду. Нике бузулган себебинен буга болбойт. Эгерде ушулар болбой калса, жок болуп калса. Түшүнүктүбү? Ушуларда мисалы күйөөсү жок, күйөөсү итак эле жок го. Мындай намахрам да. Атасы мисалы атасы жок. Баласы жок мисалы кое турганга, агасы, инилери жок. Ошол зарыл учурда гана анан күйөөсүнө уруксат берет. Болбосо күйөөсү азыр ал нике уже үзүлдү да. Түшүнүктүбү? Истинде кылган жер эшикте, дарат алган жер үйдө. Эшиктен истинжа кылып үйгө кирсең, чай даяр тамак салып жатам дешет. Мен чай ичип бүтүп, анан жел чыгып кетсе, же денеден кан чыгып кетсе, даратты уланта берсем болобу? Же башынан истинжа кылып келемби? Жок.
Bizde караңыздар, улуу зара, кичи зарага барганда гана истинжа. Кан чыкканда, жел чыкканда, кусканда истинжа кереги жок. Истинжа деп, ушу улуу зара, кичи зара кылгандан кийин гана болот. Андан кийин болду ага, болбойт кийин. Сиз ошол жерден эле үйдөн эле дарат ала бересиз. Намазда Фатихадан кийин зам сүрө окуп, анан экинчи рекетте Фатиха окуп, анан кайра эле ошол зам сүрөнү окуса, эч нерсе болбойбу? Зам сүрө окуйм деп, түшүнүксүз жазылып калыптыр. Эгерде бир киши, мен ушуну түшүнүшүмчө, биринчи рекетте Фатиханы зам сүрөнү окудуңуз, экинчи рекетте Фатиханы окуп, ошол эле зам сүрөнү окуса, боло берет. Бирок эгерде сиз эки сүрө биле турган болсоңуз, анда тартип менен биринчи сүрөнү окуңуз, кийинки сүрөнү башканы окуңуз. Бирок кээде мындай болуп калат. 4 рекеттүү намазда сиз Фатиханы окуп туруп эле Кул аузу бираббин нас окуп алдыңыз биринчи рекетте. Бул эң акыркы сүрө да. Анда эми калган 2-чи, 3-чү, 4-чү рекетке эмне окуйсуз? Уламалар фатвада айтышат, төртөөнү тең Кул аузу бираббин нас окуйсуз дейт. Эгерде мындай окула турган болсо, себеп тартипти сакташ керек. Биринчи инна атайнаны билесизби? Бул инна атайна Каусар ихласта мурун келет. Биринчи ихласты окуп, кийинки рекетте инна атайнаны окуңуз. Инна атайнаны биринчи окуңуз, экинчи рекетте ихласты окуңуз. Вакыт болуп калдыбы? Мен 40 күндүк кудамамын, бирок атам күн сайын ичет. Динден алыс. Ичкенде апама талак айтат. Биздерди каргайт. Молдолорду сөгөт. Өтүп кеткен туугандарды сөгөт. Ошого кандай карайсыз? Кандай карайт эле мен? Ичкенден кийин акыл жок да. Ага теңелген алды. Аны сөзүн эске аласың ара. Ичип алгандан кийин ушундай. Ошон үчүн азыр ичкенден кийин адамдын акылы кетет. Толугу менен кетет, же кээ-бири кетет. Ичкенине жараша кетет. Көбүрөөк ичип алган болсо толук эле. Акыл кеткенден кийин адам бойдан калбайт, адам айван болуп калат. Адам качан акылы болсо адам. Ошон үчүн акылды сактоо динибиздин максаты бул. Шариятыбыздын максаты акылды сакташ керек. Акылга кайсы нерсе зыян берсе, наркотик болобу, арак болобу, шарият арам кылды мунучу. Бекерден арам кылган жок. Бизге райымдуулук кылып арам кылды. Буну эмне кылыш керек эле? Акырын эми соо убагында жакшы чай берип, кызмат кылып, ата деп ыйлап, дуа кылып, мечитке алып келиңиз. Даватка алып чыгыңыз. Алымдардын сабактарын алып барыңыз. Башкаларды зиярат кылдыртыңыз, менет кылыңыз. Амин. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Бирахматик. Алла разы болсун.